Сен ауылчы жигитке сен канча калым бергенди каалайсың өзүңө? Мен акча эмес, машина сурамакмын. Калымың канча турат? Калым мен өзүм оштом. Сен ауылчы жигитке сен канча калым сурайт элең? Ой, серьезно? Сен ауылчы жигиттен сен канча калым сурайт элең? Калым сурайт элең? Калым сен канча калым берет элең? Берет. Жүрөктөрүнө, жаш кыздардын жүрөктөрүнө көп эле дүнүйө кирип кетти. Миллионго чейин барам го. 5 миллиондон баштап аткан деп ойлойм. Сага канча калым беришти каалайсың? Калымың канча турат? Калым мен өзүм оштом болом десе. Калым бизде негизи көп турат. Канча ошо сага канча калым бергенди каалайсың? Көп да. Эми көп ошо канча бир сумманы айтпай да. Мен билбейм, бирок көп бериш керек. Көп бериш керек, сен кымбатсың, Калың кымбат турат да, рахмат. Жигит, сен канча калым алганды каалайт элең? Даже не знаю. Примерно сумма. Калым деле не важно го дейм. Бекерде тип кете бересиң, эчтеке акча жөн эле сен алып кетсең тип кете бересиң. Ну, в принципе, мне это не важно, бирок үйдөгүлөр биземге десе, не знаю, как то. Кысказы достор, мен катталуучуларым, бул кыз ким жүрөгүн багсаңар, бекер алып кетсеңер болот, калым бербей. Ауылчы жигит сага канча калым бергенди каалайт элең? Почему такой вопрос страшный? Мен деген, ну точно 200 миңден аз эмес. 200 миңден аз эмес, Да, азыркы жашоого байланыштуу 200 миңден аз эмес. Жугучу келип калды кызыңызгачы. Кудайы жактан сиз канча калым сурайт элесиз? Эмне сураш керек азыр? Жөн канча калым бергенди каалайт элесиз да? Я не знаю, где-то айта албайм. Обстановкага жараша айтмакмын азыр. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сен ауылчы кызга сен канча калым берет элең дос? Миллионго чейин барам го. Андан ашпайт го. Сен чотто депутаттын баласы окшойсуң, Жок, карапайм. Эми сүйгөн адамга бересиң да, до концачы. Сен 1 миллион бермексиң, калымына. Сен ауылчы жигитке канча калым сурайт элең? Калым? Акчабы эле? Миллион. 10к. Сен ауылчы жигитке сен канча калым бергенди каалайт элең өзүңө? Мен акча эмес, машина сурамакмын. Машина сурамакмын акча. Машина? Мен да. Сен дагы, BMW X5. Тоже не. Эми жигиттин ага шарт жок болсо кандай болот анын кыздар? Не. Жигиттин шарты базасы мындай жанчалык. Шартына карата тийбейм анда. Эми такында. Кандай канал катталып койгула кыздар. Сен ауылчы жигитке сен канча калым сурайт элең? Ой, серьезно? Честно, не знаю. Канча сурайт элең? Айтпай да примерно суммасын. Калым же это идет как и махр тоже? Жок, махр бөлөк, калым бөлөк. Да? Я думала, это один и тот же. Ошону сен канча сурайт элең калымыңа? Канча сом сурайт элең? Миллионбу же 50 миң же 10 миң сом же 5 миң сом? Сурайт болчумун. Сурайт. Сен ауылчы кызга сен канча калым берет элең? Берет болчумун эчтеке. Эмнеге? Жөн эле. Просто не хочу сам. Сен бербейт Просто болчуң. в этом смысла не вижу. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Сен ауылчы жигиттен сен канча калым сурайт элең? Калым сурайт элең? Калымың канча турат? Билбейм. Аны үйдөгүлөр чечет да. Жок, эми бир эмесин айтпайсың да. Сумманы айтып көр да. Билбейм, 300 деле тегереги бар. 300 тегереги, Эч ошо 300 миң калым берейин десе, ошондой шарты жок болсо кантебиз? Шарты жок болсо? Ал деген эгер мындай бири-бирин жакшы көрсө эме ғой, ал деле маани бербейт го. Чоң рахмат. 300 миң калымына. 5 миллиондон баштап аткан деп ойлойм. 5 миллион? Сен депутаттын баласы эмессиңби? Зависит от финансов молодого человека. Я не могу точно сказать.
Канча бир сумманы айтып көр да. Я точно не могу сказать сумму. Канча калым сурайт элең? Сен ала турган жигиттен сен Кереги канча? жок. Неге? Просто так керек. Сен алуучу кызга сен канча калым берет элең? Канча сураса ошончо эле. Миллион сураса миллиондой бере бересиңби? Эми андай деле жок болуш керек. Канча калым берет элең өзүң? Бир сумманы айт да. Примерно 400-500 миң. Билбейм. Канча примерно канча Мен калым? сурабайм го, ата энем менен сүйлөшүп анан калың беришет. Азыр негизи калың берилбейт го. Свадьба берилет вроде бы. Жөн эле мындай Примерно мен жалгыз кыз болгондуктан мүмкүн $5000. $5000. Жакшы. Эсчи ал жигиттин $5000 акчасы жок болсо кантебиз? Эми аябай катуу жакшы көрүп калсак, анда баарын эле макул болобуз го. Анда аябай катуу жакшы көрүп калсаң, анда жөн эле калым палым жок, той пой жок деп тип кете бересиң. Самган бактылуу болушту каалайсың. Албетте. Всё. Сиздин кызыңызга жуучу келип калды да. Куда тараптан канча калым сурайт элесиз? Мен калың деле сурабайм, кыздын бактысын тилейм. Ошол эле. Ооба, главный бактылуу болсо болду. Эчтеке жөн эле келип кызыңыз тап келсе бере бересиз. Эми сүйлөштүрсө беребиз да. Эми өздөрү сураганга жарашады. Канча, например, шартын канчага туура келип калат? Ну, примерно где-то билбейм, эми өздөрү сураса берет. Сураганга жараша бересиң. сураганга жараша. Канча сураса? Мисалы канча калым берет элең ошол кызга? 1 миллион. 1 миллион? Сенчи? Мен деле. Жигиттер, канал катталып койгула. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сен алуучу кызга сен канча калым берет элең досум? Сколько попросит, столько и дам. А если попросит миллион, значит и миллион дам. Смотря девушку. Кандай десем, азыркы жаштардын көп эле жүрөктөрүнө, жаш кыздардын жүрөктөрүнө көп эле дүнүйө кирип кетти. Биринчиден байлык. Кээ бир кыздар менен кандай десем, мисал катары айтып кетейин. Таанышып, мындай эме болуп калганда, үйлөнүү максаты жөнүндө сөз келип калганда, уже сурай баштайт сенденчи. Машинаңыз барбы, үйдүн улуусузбу, каякта жашайсыз, кийин экөөбүз баш кошуп калсак деген суроолор көп. Ушундай эмелер көп болот да, суроолор. Айтасың, мен ата энем менен жашайм, же шаарда турам, үйдүн улуусумун деп. Анан ошого жараша чечим чыгарып калышты да азыр. Көбүнчө жаштар эле азыр ата энеси менен, баланын ата энеси менен, кайнене кайнатасы менен жашагысы келбейт. Ачык айтканда. Мындай эркин жүргөнгө каалайт да азыркы жаш келиндер. Мурун ата бабаларыбыз баары эле жашап келген, жакшынакай эле. Бири-бирин тааныбай эле ала качып келип, отуруп келип, азыркы күнгө чейин жашап жүрүшөт, бактылуу өмүр сүрүп атышат. Азыр калыңга мен сүйлөшүп жүргөн кызга азыр калың канча десе, үйдөгүлөр чечет дегендей эки тарап сүйлөшүшөт. Анан ошого жараша чечим чыгарабыз. Бактылуу болуш үчүн бул жакта калың деле роль ойнобойт болуш керек деп ойлойм, менин жеке оюм. Ошол байке мен.